желекти алмаштыруу боюнча абдан көп талкуулар болуп жатат. Мен ушу ойлоном да, ушу желекти алмаштыруу кимдин оюна, кандай бир шартта келди болду экен. Ушу желекти карап отуруп, ушу күн карама жанакы подсолнечникке окшош деп атышпайбы? Ошону окшоштуруп кетип, окуй бул желекти алмаштырыш керек экен. Маселенин баары ушунда турбайбы, кептин баары ушунда турбайбы? Ошо эмне кылаарын билбей аттым эле, кел ушуну көтөрүп чыгайынчы деп айтты болуш керек бирөөсүчү. Ошентип айтты же кандай болду? Кимдин оюна эмне үчүн ушундай демилге келди түшүнгөн жокмун. Алып барып президентке чейин алып бара коюшуптур. Аны дагы как-то убедили, билбейм кылып ал дагы алмаштырса жакшы болот экен деп калыптыр да. Негизи бир нерсени ушундай өлкөнүн атын алмаштырууда, герб, желекти алмаштырууда адамдар мындай эки жакта карап, ойлонуп, биз жөнүндө эмне деп атышат, ушул кандай таасирин берип атат деп туруп алмаштырышат да. Мына былтыр жакында эле Туркиянын аты расмий түрдө өзгөрдү. Бул англисче жанагы эл аралык варианты. Мурда Түркей болчу, азыр Түркие болуп калды. Түркей дегенде ал индейка дегенди билдирет да, которгондо. Ошо эл арасында бир аз мындай уят болуп атабыз, бизди баары тең ушу үндүк деп таанып атат, Туркия эмес деп. Анан кийин Эрдоган ошону оондо көтөрүп өзгөрттү. Эми ошондой болсо түшүнсө болот. Эми ким эле биздин желекти карап алып, бул желегин карагылачы, өзүнчө эле подсолнечник экен, булар жалаң эле өлкөсүндө ушундай өсөт окшойт, же бул өлкөнүн экономикасы ушундайбы деп ойлодубу? Эми ошентип ойлосо деле эмне, жаман беле? Же өлкөдө ушундай бир таанымал болуп, ушундай бир чоң ролдорду ойноп, анан ошо элдин баары бизди ошо Кыргызстанды оозуна алып, желегибизди улам күнүндө көрүп, талкуулап бир шылдыңдап аткан жери жок эле. Мейли алмаштырсак деле болот эле. Эми ошончо эле окшошуп бараттыр, жакпай бараттыр өзүбүзгөчү. Бирок менин оюмча аны алмаштыруу үчүн жок дегенде ушу мигранттарыбыз кайтып келип, өзүбүздүн жерибизде башка жерде мисалы үчүн кыйналбай, орточо айлык жок дегенде бир 100 000 сомдун тегереги болуп, ошо балдарыбыз мектепте 40 баладан эмес, 50 баладан эмес, ошо 15-20 баладан окуп, ошо өзүнүн больницаларда место таппай, дарылана албай, акча чогултуп, анан чет өлкөлөргө барып операция кылбай калган учурда деле ошол желекти карасак деле туура болмок деп ойлойм да. Кыскасы, желек караштын азыр эч кандай кажет жок болчу. Азыр алмаштырганда эмне деген каражат кетет ага. Анткени бүт жердеги ошо китептерди, расмий ошо кагаздарда, плакаттарда бүт жерде ошо алмаштырыш керек болот. Эмне деген акча. Андан башка ошо маселе жок беле дейм да. Депутаттардын ушундай бир алтындай болгон убактын мыйзам жазуу үчүн, мыйзам жазууга, бир реформаларды кылууга, өкмөт ошондой бир реформалар жасоонун ордуна ушу желек алмаштырганы адамдын кыжырын келтирбей койбойт экен да.